Assalamu alaikum. Bizi kanalımızın katılımcıları, ошондой эле жалпы көрүүчүлөр, сиздерге Аллах буйруп мына бүгүн дагы жакшы бир жаңылыкты жарыя кылабыз деп, мен азыр Баткен облусунун Кадамжай районуна караштуу Марказ айыл аймагынын Марказ айылынын так эле ортосунда негизги ушул жолдун боюнда турамын, туугандар. Мен бул жерде турганда эле көпчүлүк байкап калды окшойт биздин бүгүнкү берүүбүз эмне жөнүндө болушуну. Мына сиздердин каршыңыздарда турган ушул велосипедтер, скутерлер, ошондой эле мынандай жүк ташуучу, бизче айтканда муравейлер жөнүндө чыгарылышыбыз болот, туугандар. Бул жерде болсо мына мен брашкама да аябай жагып калдым, түшкүсү келбей ушул жерде олтурат, ушуну атасына алып бериң деп тополоң кылып мына күлүштөрү менен. Бул жерде булардын бүт бардыгы орусчасы айтканда абсолютно без бензин жок. Только ток менен гана жүрүүчү, туугандар. Баары ток менен. Азыр ушул скутерди бир аз айдап көрдүм. Оборот ушунчалык күчтүү экен, туугандар. Аз гана эле газды бураса уже алпачам дейт. Бул жагында дагы скутердин түрү, анан бул гараждын ичинде мотоциклдер, ток айдоочу мотоциклдер бардыгы бар экен. Азыр акырындык менен шашпастан бүт бардыгыны бул жерде өзү эки Марказ айылынын жигиттери ушуну алып келип сатып, элдерге кыйналбастан талааларда жүктөрүңүздөрдү оңоюраак ташыш үчүн ушундай техникаларды алып келип ушундай иш башташыптыр, туугандар. Ушул жигиттерге дагы иштерине ийгиликтер болсун. Азыр так маалыматты ушул жигиттерден угабыз. Мен азыраак сүйлөйүн. Азыр мен сиздерге ориентировка айтып кетейин. Бул жакта күн чыгыш жакта, бул жак көргөзүп койсоң болот. Мега заправкасы бар. Мына жолдун боюнда ушул Баткен Ош жолу. Андан кийин бул жагында дагы Эмпа заправкасы, бул батыш тарабында. Өзү Кытайда окуп келип, билим алып, мына кытайлар менен келишим түзүп, бүгүнкү күндө жаш жигиттерибиз ушундай скутерлерди алып келип, элдерге сатуу менен жакшы иш, бизнес баштаптыр, туугандар. Мындай иштерди колдош керек, лайк басыш керек, жакшы ой пикир, комментарий калтырыш керек. Только алга деген ийгиликтерди айтыш керек. Ошондой эле өзүңүздөрдүн ушуга окшогон жеке рекламаларыңыздарды биз аркылуу жарыяга чыгарып пайдалансаңыздар болот. Биз менен бирге болуңуздар. Бул жарнамабыз Деу Матис жөнүндө болот. Көк түстө мына каршыңыздарда турган номерлер дагы өзгөчө 153 ID деп турат. Биздин дарек Кадамжай району Жиделик, поселок Жиделик. Эгер кимде ким чындап көрөм, алам деп кызыккан болсо, Кадамжайга айдап барып көргөзөбүз. Көк түстө жылы 2007 жылкы Өзбекстан коробка автомат, эгер автоматка кызыгып жүргөндөр болсо, баасы 280 000 сом кеми бар. Анткени азыр Матиздер дагы аябай кымбаттап кетти. 280 000 кеми бар. Жакшы сүйлөшсөңүздөр, арзандатуу жолдору бар, арзандатып берет. Эч кандай ремонт талап кылбайт. Пробеги 158 240. Төмөндөгү номерлерге сөз чалыңыздар. Срочно сатылат. Аябай сүрдү экен муну, шашпай айдаш керек экен. Туугандар, мына караңыздар. Сонун үнү чыкпайт. Аябай сонун экен. Көптөн бери скутер айдабай жүрүп, какой-то миллиметрге сызгычта 5 миллиметр эле басаңыздар, өзү кетет экен. Оборот ушунчалык күчтүү, жакшы экен. Азыр мунун баарынын заряды канчага жетет, ошондой эле канчага салмакты көтөрүп жүрө алат, ошонун баарын айтып көргөзүп кетебиз сиздерге. Мына кыскасы көрдүңүздөр да. Мына тормозду бастым. Ушундай сонун скутер экен. Салам алейкум, урматтуу мекендештер. Түшүндүрмө берип кетсе экен да. Бул болсо электронный велосипед. Размери 24 размер. Электронный. Жана велосипеддей тепсек болот. Көчө мөчөдө, жана башка жерлерде, талаада, ошондой жерге барганда, если заряд өчүп калса, как велосипеддей теуп кетип үйгө жетип алсак болот адресибизге. Заряд түгөп калса, автоматически теуп кетебиз.
тебип кете беребиз, как велосипедде эле. Бул когда заряд менен иштегенде, педаль айланабы, айланбайбы? Айланат. Кааласаң заряды болуп туруп деле бул жактан күлүштү өчүрүп коюп, велосипедде тебип кетсең болот. Веси деле жеңил. Бул болсо 130 килограмм чейин көтөрөт. Анан бир заряд менен 60 км чуркайт. Батарейкасы бул жакта моторчиге. Өтө элибизге удобный, жакшы. Пенсионерлерге же болбосо талага, магазинге каттаганга өтө удобный, экономичный нерселер, буюмдар. Фары деле бар. Анан скорость сигнал бары бар. Бул жактан бир жандырып көргөзүп койсок, элибизге түшүнүктүүрөөк болгондо. Бул жактан бир жандырсаң, уже мына көк болгондо заряд толо болот. Мына уже мында 2 дана заряд калыптыр. Мына кызарып полностью кызыл болуп калат. 60 км. Бир заряд менен 60 км жүрөт. Бул жакта сигналы бар. Бул болсо скорость. 1, 2, 3 скорость. Акчасы 58 000 сом. Бир аз эки жактан келгендерге скидка кылып беребиз. Бакта фары деле бар. Кийинкиси деле свет деле бөлөк, размер, качество баары бир. Бул болсо бир аз өзгөчөсү бар. Размери 20, бир заряд менен 60 км чуркайт. Сенасы 55 000 сом. Анан кимдир бирөөлөр кымбат, кимдир бирөөлөргө мындай кымбаттай деле байкалышы мүмкүн, бирок эң качество жакшы. Батарейка деле эң жакшысынан алдырганбыз. Атайы карап 60га 20 батарейкадан. Анан булардын баары запчасы деле, батарейкасы деле кошумча эмне керек болсо, анча сатылат. Запчастары бар. Запчастардан мындай ойлонбосо болот. Демек кыжалат болбосо болот да. Болбосо эмне кылам деген ойлор. Мындай ойлор болбой эле койсун. Бул скутер бир заряд менен 70 км чуркайт. Поворотниктер баары бар. Дальний ближний фарлар деле бар. Кошумча комплегинде каска, флаш, зарядник, ошондор баары бар. Ушуга керектүү буюмдар. Жандырып көргөзө ойлон да. Уже скутер жанды. Адамзатка зыяндуу звук же адамзатка зыяндуу азыктар эч качан иштелип чыкпайт. Бул жагында сол колдо поворот. Мына уже оң колго поворот жандып бул жактан көргөзөт. Бул жагы солго. Бул жагында болсо дагы сигнал. Бул жагында фар туманный, ближний. Дальний. Дальний ближний деле бар. Анан задний скорость. Бул болсо задний скорость. Задний кайдасаң болот. Кызыл менен. Бул кызыл перед. 1, ортого болсо 2, бул жакта 3. 3 скорость. Автомат коробка. Бул болсо задний скорость. Басып туруп айдай бересиң. Защитный дугалары бар. Күлүштү бул жака бурасаң, качтырсаң. Бул жакта бир эле бурасаң, бул жака ачылат. Бул главный автомат. Кимдир бирөөлөр 1-2 ай минет анан Россия пассияга бир жака үйгө коюп кетем десе, ушул автоматтан, главный автоматтан өчүрүп коюп кетсе, эчтеке болбойт, тура берет. Бул жакта өзүнүн флаштары, бул жакта күлүштөп койсоң болот. Бул болсо зарядниги, бул болсо полик, бул болсо Кытайдан заводдон келген китеби. Качан чыккан, качан эме болгон, качан расстановка болгон баары. Бул болсо плашы. Шамалда суу өтүп кетпеши. Бул болсо каска. Каскасы. Бул деле багаж. Бул багажга деле бир кыйланысы батат. Айли ачылат бул деле. Чоң келген экен. Өтө элибизге керектүү нерселерди азыркы учурда дүйнөдөгү инфляцияга байланыштуу бензиндин баасын билесиздер, өзүңүздөр коюптур. Түтөбөй, адамзатка зыяндуу азык жок вообще. Звук жок. Бул болсо бир заряд менен 70 км чуркайт. 79 000 сом. 79 000 сом. Бул жөнүндө бул грузовой деле, легковой деле сыяктуу эсептесек болот. Бул эки кызмат аткарат. Бизче айтканда муравей деп коебуз эми. Бизче айтканда муравей деп койсок деле болот. Анан эки адам менен айдайт. Бул болсо анан сидинан жатырып койсок болот мынтип. Бир эме жүктөгөнгө
un жүктөйт. Кимдир бирөө керектүү буюмдар жүктөгөнгө ыңгайлуу. Намыт койсо уже адам. Бул жактан жаш балдарды кимдир бирөөлөр чыгармаса, мына бул жактан эшиги. Бар. Өтө удобный, оңой. Аналар ручной экен да? Ол болсо ручной, бул болсо тормоз колдо. Бир жандырып көрсөк, мында деле поворот, задний скорость, перед скорость баары бар. Мында деле адамзатка зыяндуу азык иштелип чыкпайт, мында деле бул деле электронный өтө жакшы. Бул болсо поворотник. Мынакей. Мында деле поворотник сол колдо. Мына. Бул деле поворот. Оң жакты да көргөзүп коем. Бул жагынан повороттор немелемас көрүнүп турат экрандан. Менин ойлошумча мына зарядниктер. Утуру кызыл болуп өчө берет заряды. Ол көк боло турган. Бул болсо дальний немелемасы. Ол парковка. Килограмм көтөрөт. Бул 200 килограмм көтөрөт. 200 килограмм көтөрөт. Заряд канчага жетет? Заряд 70 километрге жетет. Бир зарядтап коюп 70 километр айдап жүрө бересиң кенен эле. Булар болсо ушуларда эле вариант. Свети гана бөлөкчө. Бул коляска жөнүндө айтып кетти. Бул коляска мүмкүнчүлүгү чектелгендерге электронный бул деле. Бардык жолу колдо. Электронный бир заряд менен 70 км жүрөт. Тормоз деле, скорость деле баары колдо. Эки кол тормоз. Бул болсо бут койгучу. Если олтуруп атканда мынтип койсо, удобный болот чыкканга. Кайра коюп алар чайына. Анан арткы тормоздар деле колдо. Өтө жеңил. Мына койсо уже тормоз камайт, кой берет. Өтө керектүү буюм бул деле. Канчага чейин жетет? Бир заряды 70 км чыкпайт, бир заряд менен бул болсо. Ремендерине чейин баары бар. Сенасы болсо 45 000 сом. Скидка кылып беребиз, түшүрүп беребиз бир аз. Мына деле поворотниктер бардык жол бар. Самосвал скутер, Muraway. Muraway бул. Бул Muraway бир заряд менен 70 км чуркайт, 500 кг жүк алат. Двойной рессор. Сенасы болсо 130 000 сом. 130 000 сом. Көтөрөт, ручной көтөрөт бирок. Жардамдашып. Мотоциклдерди мотоциклден алып келиптирсиздер да. Бул өтө Кыргызстандын тоолуу аймактары өтө көп го өзү негизи. Ошого байланыштуу бул деле ошол тоого айдаган өтө жакшы Enduro 250 куб деген мотоцикл бул бензиндүү. Өтө горный 250 куб. Мунун болсо сенасы 145 000 сом. Бир аз түшүрүп беребиз. Азыр эле баштапсыз да собрать этип, Бул салафан келди, эми эле упаковкадан эми чыгарган элек. Келип калган. Бул деле прямой завод. Салафан. Пробег 00. Бул жактагылар болсо ошол сыртта элге көргөзгөндөрүбүздүн эле варианттары. Могул Muraway'дин 500 килограммдан 1,5 тоннага чейин алгандары бар. Сеналары ар кандай. Эң көп максимум 1,5 тоннага чейин көтөргөндөр барбы? 1,5 тоннага чейин көтөргөндөр бар. Сенасын келиштирип беребиз. Силерге заказ берип кайрылып, запчасть керек болсо да кайрылып. Запчасттардан эч жеринен ойлонбоңуздар. Запчасттарын өзүбүз алып келип беребиз. Анан кандай гана Muraway'динби, же мотоциклдинби, скутердинби, велосипеддинби, мопеддинби, самокаттынбы, кайсы бир кандайдыр бир түрүнөн керек болсо заказ берсеңиздер болот. Биз алып келип беребиз. Мына туугандар, күн өткөн сайын мына технология өнүгүп, жакшылыктар мына Кыргызстанга дагы кандай жаңылыктар келип жатат. Канчалаган мына Марказ айыл аймагынын тургундары келип, жаш балдардан баштап чоң кишилерге чейин кызыгышып, карашып олтурушат мына жаңылык. Ушул жерден келип алып кетиңиздер. Жүк ташыганга, ошондой эле жакын жерлерге, дүкөндөргө барганга өтө ыңгайлуу экен, аябай. Ток менен абаны булгабайт. Биздин дагы бир жолу айтып кетейин, дарек ориентировка Марказ айыл аймагы, бул жак батыш тарап, Баткен карап кетет. Мына жакта Эмпа заправка, бул жагында болсо
мега заправкасы мына ушунун эле жанында ушул навеске келип, ушул жигиттерге кайрылып алып кетсеңиздер болот. Каналга катталыңыздар. Бааларын айтып кеттик сиздерге.